Дүнү жана Кыргызстанда болгон окуялардан кабар алыңыз. Мен Айгерим Жаныкул, кыскача алар тууралуу. Автоунаасы жарылган прокурор кызматкеринин окуясы боюнча жагдайлар ачыкталууда. Кармалган адам карызын бере албагандыгы үчүн прокурорду жок кылууну чечкен. Ал эми коңшу Казакстанда болсо мектептерде хиджабты кийүүгө такыр тыюу салынды. Бул арада өлкө башчысы Өзбекстандагы тиг учак кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Өзбекстандын коргоо министрлиги кырсыкты кокустан болгон кырсык деп сыпаттоодо. Отпан кечиңиз менен Казакстандан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракет жасаган жаран кармалганын чек ара кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда 22 жаштагы бала Кыргызстандын аймагына Чу дарыясы аркылуу өтүүнү көздөгөн. Териштирүү иштеринен кийин мыйзам бузууну түзөтүү колониясынан качып 2 айдан бери издөөдө жүргөнү аныкталган. Аталган факт боюнча тиешелүү документтер даярдалгандан кийин жаран жаза аткаруу кызматына өткөрүлүп берилген. Берүүбүз улантабыз, автоунаасы жарылган прокурор кызматкеринин окуясы боюнча тергөө улантылууда. Маалыматтарга караганда кармалган алыскы тууганы $50 000 карызын бере албай, аны тындым кылууну чечкен айтылууда. Эске салсак, июль айында 34 жаштагы Эркин Курманалиевдин Орто Сай айылында автоунаасы жарылган болчу. Окуядан прокурор кызматкери жабыркаган, алдын ала маалыматтар боюнча жарылуу унаанын эшигин ачкан маалда болгон. Жарыдыруудан улам прокурор кызматкери колунан айрылып, жана дагы көзүнөн жабыркаган. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзоевке 18 октябрда адам курмандыктарын алып келген Өзбекстан куралдуу күчтөрүнүн тиг учагынын кыйрашына байланыштуу көңүл айтты. Өзбекстандагы жергиликтүү массалык маалымат каражаттары билдиргендей, Ми-171 учагы 18 октябрда Фергана өрөөнүнүн Кыргызстан менен чектеш аймагында кулаган. Өлкөнүн коргоо министрлиги окуяны кокустан болгон кырсык катары баалады. Каргаш учурунда болсо экипаждын 3 мүчөсү жана 6 аскер кызматкери мерт кетти. Окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Ошол учурда Өзбекстан бийлиги каза болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Ал эми коңшу Казакстанда болсо мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынды. Өлкөнүн билим берүү министрлиги тараткан маалыматта окуу жайга диний кийимдерди кийип келүүсүнө тыюу салынганы жана буга чейин ага эч кандай уруксат берилбегендиги белгиленет. Ошондой эле светтик мектептерде кайсы бир динди пропагандалоого жол жок экендиги айтылат. Ушундан улам январдан баштап мектеп формасына ылайык келген кийимди гана кийип келүү керек деген эреже киргизилди. Эми башка кабарлар тууралуу кийинки берүүбүздөн таанышыңыз, алар тууралуу кыскача түрмөк. Баш мыйзамдын түп нускасы кайда экенине кызыккандар жабыла издей баштады. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө болгон саясат талдоочулардын көз карашы кандай? Ооганстанда каза болгон жай тургундардын өлүмүнө Бириккен Улуттар уюму бийликти күнөөлөдү. Ал эми Кыргызстанда болсо эң патриоттук ыр тандалды. Толугураак келинеттен соң. Чет элдик кабарлардан Бириккен Улуттар уюму Ооганстанда болуп жаткан согушта курман болгон адамдардын өлүмүнө өкмөттүк армия жоопкерчиликтүү экендигин билдирди. Уюмдун баяндамасында 9 айдын ичинде 2,5 миңден ашуун жай тургун мерт кеткен. Мындан сырткары 6 миңге жакын адам жаракат алган. Документте өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл өлүм житимдер көбүрөөк катталганы белгиленет. Ошондой эле каза болгон жарандардын 70%-дан ашыгы Ооганстан жана анын союздаштары тарабынан атылган авиа соккулардан улам көз жумган деп белгиленет. Кайрадан Кыргызстанда жаңылыктарга кайрылабыз. Парламент депутаттары издеп баштаган баш мыйзамдын түп нускасы кайда экенине кызыгып таппай, аны жабыла издегендер көбөйдү. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 19 октябрда болгон жалпы жыйында баш мыйзамдын түп нускасынын бар жогу боюнча маселе көтөрүлгөн болчу. Социал-демократтар партиясынан депутат Данияр Токуров укук коргоочу Токтай Мөмөталиеванын билдирүүсүнө таянуу менен чын эле Конституциянын түп нускасынын бар жогуна кызыккан. Бул маселе боюнча мурдагы баш прокурор Аида Салянова да пикирин айтып, депутаттар талашып тартышкан болчу. Эске салсак, президенттин аппаратынын башчысы Фарид Ниязов болсо, бул окуядан соң 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы боюнча түшүндүрмө берген болчу. Ниязовдун айтымында Конституциянын түп нускасы болуп президент кол койгон нускасы эсептелет. Ал архивде сакталган. Ал эми 2010 жылы кабыл алынган Конституция кол коюуну талап кылган эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүн Эркин Тоо гезитине жарыяланган текстин саноого болот, дейт Ниязов. Биздин студияда саясат талдоочу Марат Казакбаев. Марат мырза, саламатсызбы? Азыркы ушул баш мыйзамдын тегерегинде түзүлгөн азыркы жагдайды негизи сиз баягы саясатка сар эсеп салган серепчи катары кандай кабылдап жатасыз? Ушул ситуация, позиция мындай да, чын эле мына ар бир мамлекет өлкөдө чын эле толук
баш мыйзам болуш керек конституция боюнчачы. Эми азыр мындай баары жарыяланды, кечээ чыр чатак чыкты. Парламенттин жыйынтыгында атамекен депутаттары көтөрдү муну. Бирок мындай карасак, менин оюмча, эң биринчи ким конституцияны кылган негизи? Ошондо автор Текебаев болчу да. Ал тапшырып атканда ошо негизи ошо документ толук тапшырыш керек болчу да. Эми азыр ким күнөө? Менин оюмча, конституцияны кылган автору, разработчиктерди. Экинчи негизи ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да ким толук кол коюш керек болчу да. Азыр монда апелляция болуп аткан азыркы бийликке. Бул туура эмес да, чын элечи. Бирок мына бул деле менин оюмча чоң деле ошибка эмес, чын эле баарыбыз конституцияны окуганбыз, билебиз, негизи чыккан, интернетте жарыяланган негизи. Азыр конституцияны жашап атат азыркы редакция менен. Менин оюмча Конституциялык палата өзүнүн баасын берди, эч мындай бузуу болгон жок депчи. Ошон үчүн менин оюмча бул өзүнчө эле саясий оюн, интрига негизи. Ким ушу конституцияга ушу өзгөртүүгө ким каршы болуп атат, ошолор атайын мындай көтөрүп атышат, мына көрүп атышат. Референдум болот баары бир кандай болсо, эл чечет биздин жарандыктар. Ошон үчүн менин оюмча бул жөнөкөй саясий интрига да. Марат мырза, бул окуядан кийин ошол депутаттар ошол эле президенттердин ошол өздөрүнүн ант берген учурларын эстеп башташпадыбы? Ооба. Сиз кандай ойдосуз ошол ант берип кызматта отургандар тууралуу? Эми азыр могу чыр-чатак азыр эле көтөрүлбөдү, бирок конституция бар жерде уже чыккан негизи, китептер бар негизи, документтер бар. Ошого эле ант берди президент, депутаттарчы. Бирок мунун баарын эске алып коюш керек да, мурунку мындай документтерди кандайча толук документ болуш керек, кол коюш керек, ким ошо өкмөт президенттин башкаруу, ким конституция чыгарган авторлор негизичи эске алып коюш керек, потому что мындай карасак, дүйнө практикада боюнча ар бир мамлекетте толук конституция берилет разработчик авторлор менен, ким ушу кылган негизи. Ошон үчүн күнөө барларда бар. Эң биринчи өкмөттүн, убактылуу өкмөттүн 2010-жылда иштеген өкмөт мүчөлөрү, анан ушу автор конституция совещание группа Текебаев кылган, ошолор деле караш керек да. Булар документти жасаган негизи, жазган негизи, толук бериш керек да. Эми азыркы өзгөртүү киргизилет деген маселе дагы кызуу талкууну жаратып жаткан чагы, сиздин оюңузда дегеле азыркыдай шыпшынып эки жакты издеп жаткан учурда ошол референдум аркылуу өзгөртүү киргизүү керекпи? Дегеле муну тегерегинде талкууга болгон сиздин пикириңиз кандай? Менин оюмча туура. Мына эң биринчи ушу окуу жол менен Конституция палатага берилди негизи. Алар өзүнүн бааны беришти негизи. Эч деле мындай бузуу жок. Бул биринчи. Экинчи, бул жөнөкөй эле документ да кандай. Баш мыйзам тууралуу документ. Бул негизи Куран эмес, Библия эмес негизичи. Ар бир документ өзгөрткөнгө болот негизичи. Эми мына 6 жыл өтүп кетти негизи. Бул эле документ азыр ошон үчүн бул проект депутаттар группа чыгарган закон боюнча. Бирок мунун баарын ким чечет? Эл чечет да, биздин жарандыктар чечет негизи. Баарын окуп эле негизи. Мына интернет сайтта бар, коомдук талкуулуу болду негизи. Эч деле коркунуч жок. Менин оюмча бул боюнча аябай мындай оппозиция боюнча булар мындай саясий оюн жүргүзүп интрига киргизип атат. Бирок бир четинен өзүнүн мындай сунуш берген жок негизи. Жөнөкөй эле эмоция кирип кетти, автократизм, авторитаризм жок да. Баарыбыз эле окуп атпайбыз негизичи. Ошон үчүн менин оюмча бул туура эмес оппоненттер жүргүзгөнчү ушундай. Рахмат пикириңизге, Марат мырза. Жоголгон баш мыйзамды издеп жаткан маселе боюнча саясат талдоочу Марат Казакбаевдин оюн билдик. Жаңылыктарды улантабыз. Өлкө боюнча жарандыгы жок жашаган жарандардын санын азайтуу боюнча долбоор жыйынтыкталды. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришүүдө. Өздүгүн тактоочу документтерди берүү боюнча долбоордун алкагында жумуш мындан 2 жыл мурун башталган. 60га жакын атайын мобилдик топтор аймактарга чыгып, жарандыгы жок жарандарды аныктап, аларга документтерди берүү боюнча иш алып барышкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 11 миңден ашуун жарандын паспорту жок экендиги аныкталган. Эми ушул сандын 9 миңге жакыны, башкача айтканда 9 миң адам кайрадан жаңы документтерге, жаңы паспортторго ээ болушкан. Кыргызда сөз бар, кылганын бирөө үчүн болсо үйрөнгөнүң өзүң үчүн дейт. Биз көп нерсени үйрөндүк. Мындан кийин дагы ушул биздин базада бар, жанагы 8700 документтештирдик. Эми мындан ары калгандарын ар биринин соттук чечим менен болуш керек. Башка териштирүү маселелери бар. Ошону менен биз катар иштегенге даярбыз. Мындан ары дагы ишти улантабыз.
Берүүбүздүн соңунда Кыргызстанда эң патриоттук ыр деп Эсенгул Жумабаев менен Асан Жакшылыковдун Уран деген ыры аталды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул туурасында билдирет. Патриоттук ырлардын Кыргызстан 25 жабык конкурсун өткөрүүсүнүн алкагында эң патриоттук деп табылган музыкалык чыгармалар аныкталган. Конкурска жалпысынан 46 билдирүү түшүп, алардын 9-у конкурстун шарттарына туура келбегендиктен артка кайтарылган экен. Жыйынтыгында калыстар 37 ишти карап, анын уккулуктуулугуна, тексттин мазмунуна жана маанисине, музыкасына, аткарылышына маани беришкен. Конкурска келген эмгектер упай менен бааланган. Ушундай жаңылыктар бүгүнкү бейшемби күнкү берүүбүздө жыйынтыктады. Бардык кабарлардын өнүгүшүн биз 11 шекит KG сайтына дагы жазып жатабыз. Ал жака дагы башпак окуп туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул кайрадан сиздер менен амандашканча коштошом, саламатта калыңыздар.